Çöl mannas kavullan kardanı oңup tur. Keçe günnün akbalta alban türlü gep salgan. Keng Altay'dan baskanda kağılayın nermannas. Allah tonun boyunda jeti sunu jerdegen. Жеңилбеген нердеген чабышып пенде жеңбеген алайган көзү чолпондой аюллагы калкандай катагандын кан кошой мунно шогу кабар сал деп ошондо кеп айткан эр кошойго барганда кагылайын нерманнас ушут турган нер кошой кече күнү береки ал оке бизди чапканда туусун мында аштаган чоң дүммөктү баштаган ушут турган нер кошой Кытай кайнап келгенде бойым бербей тур деле ушут турган көк Кытай ойым бербей тур деле атаңдын көрүң эр кошой белге таңуу беле ошол Кытай менен чабышсаң былчылдашып алышсаң белге таңуу шер ошол билбегениң билгинзет айтып жолго киргинзет ушут турган нер кошой олияттын нереле телегейи теңеле каңгайдын башын чокулган киргаланатын токулган билимдүүдөн баталган оля кошой аталган катагандын кан кошой даңзасында катталган каканчындын бежинде эр кошойдун укканда чымын жаны чуркурап тусту жакка жүгүрүп чымында жандан түңүлгөн кыйын тууган нереле деп ошондо манаска албан түрлүү кеп айткан муну ошондо Ерманнас кагыштыныгын билгенге кайнап жаткан Кытайга качырып азыр киргенге уруштунугун билгенге уйган чаңга киргенге катагандын кошойдон албан түрлүү кеп алган көрсө көңүл бөлүнгөн анткенинин себеби таңдын көрүң Ерманнас буудан озун бурганда ошо кошойго кетип турганда муну ошондо караса кылкылдаган калың кол аркасынан кол салып ушут турган алатоого жеткизбей так төбөдөн бассак деп төрт түрлүгүн чассак деп муну ошентип туруп тур Кудай минтип уруп тур муну мындай таштайлы муну ошондо жанакы чочуп турган бежинден чоң бежинден баштайлы анткенинин себеби катарлаш жаткан чоң бежин каптап келип калат деп шек билдирбей кыргызды төбөсүнөн басат деп төөгө балта чабат деп шектенгени бул эле ушут турган көп Кытай кектенгени бул эле муну ошондон эсен кан каарданып бүркүрөп чоң бежинде күүлөнүп барабанын урдурган барабан кулак тундурган топурак учуп тоз болгон түрдүү Кытай калың журт манастын үнүн укканда ошол жерден козголгон баары бирде күүлөнүп бири биринче сүйлөнүп муну ошондон эсен кан кендемеде мунара жайын сураба ырнас экен тийме мунарадан чапканда ашпай угулган 6 күндүк жерине муну ошондо нес карасын баш кылып эр жолоюн төш кылып кайнап жаткан Кытайда барабанын урдурган барабан кулак тундурган топурак учуп тоз болгон түрдүү Кытай калың журт түнөн бери козголгон атаңдын көрүң эсен кан каарданып кеп айткан 12 000 калың кол азыр мында чыккын деп манастындайнын уктум деп ушул күндө Ерманнас айбаты катуу байкалып аяламдын журту жалтанып кайраты катуу байкалып каңгай журту жалтанып төрөлү элек кезинде даңзабызга катталып аярлар айткан кебеле аман болсо бул бала бежинди чабат деделе таңдын көрүү дүнүйө ушут турган манастын балтыр эти тол элек балбан чагы бол элек төбөсүнөн баскыла төрт түрлүгүн чачкыла Алатайдагы кыргызды азганнысын түшүрүп азыр бар бургула тегерете барысын курчап алып тургула жамырда кылып жа тартып мөндүрдө кылып ок атып жалпы барың жабылып туштусунан качырып чоң урушту салгыла ушул турган манасын андан карма алгыла деп ошондо караса каарданып бүркүрөп атаңдын көрүң эл жолдой 70 батман бир алты бир союп канжыттанган сен элең 7 батман будай жеп данжыттанган сен элең кыйын тууган нер элең 60 эрден бир союп канжыттанган сен элең 6 батман будай жеп данжыттанган сен элең кыран тууган нер элең ушут турган өзүңдү бир керекке жарак деп күтүп жүргөн мен элем атаңдын көрүң эр жолдой казына мүлктү чаштырдым казын алып
Ordogo bir özüңdü baktırdım uşul günde karачы Ermannaска teң bolboy keçең açıp geldиң деп Ermannасты көрдүң деп Кошой менен Манасты куйгайдан жеңдиң деп ушул турган Манаска азыр жетип барбасаң кең Алтайдын боюндан тирүү кармап албасаң ушул турган өзүмө Айткөл Манас батырды көргөзө көргүн көзүмө айтканыма көнбөсөң буйругумду билбесең кайраң аман сен келсең Ermannастан ушуну кырдырып ийди деп келсең башың кезип байланып курмандыкка чаламын ушул жерден өзүңдүн жутуп каракан ушул жерден канамын деп ошондон эсен кан каарданып калыптыр кече күнү жибердим найза кармап имердим кылкылдаган калың кол Манас ушул бала деп Жарманасты кармадың калың орго салдың деп аны кармап алдың деп атаңдын көрүү дүйнө жалган сөздүн өзүмө негең айтып салың деп мына бүгүн байкасам ушул турган Ерманнас текес менен Норгону ортодон акын бешимди баарын бирде чабыптыр ала тоого кетүүгө жол бошотуп салыптыр атаңдын көрүүң Ерманнас 40 үйлүү кыргыз баарысы белим бекен бууптур эзелки кыйгын кууптур атаңдын көрүүң Алтайга ушул күндө Байжакып нечен жылды туруптур жылкызымында мол болуп жер жайнаган мол болуп кызыл дилде сары алтын муну ошондо чоң болуп ошол жерден тунуптур бизди Кудай уруптур ушул турган Жакыптын уулу Манаска азыр найза салгыла тирүү байлап алгыла деп ошондо карачы кылкылдаган калың кол азыр буйруп жиберди найза кармап имерди Манжунуңган Нескара ажайыптан окуган дуба көйлүк жайы бар муну ошондо Бейжиндин Нескара батыр болгонго Бейжиндиктин багы бар муну ошондо караса түмөн бөлүнүп түмөндөгөн калың кол дүйнө жүзү жөнеле кылкылдап баары көрүнүп баары жөнөп алыптыр атаңдын көрүү дүйнө чатакты минтип салыптыр алаңгыча болгон жок муну ошондо жанакы кылкылдаган кол болуп жер жайнаган мол болуп бозала желек туу болуп бой бойлогон чуу болуп муну ошондо карачы жердин жүзү козголуп кара курттай бызылдап Кытай толуп кызылдап алар жөнөп калганда муну ошондо баякы кыран туган Ерманнас Кошойго өзү барыптыр акыл кеңеш салганда так ошондо жүргөндө бер жагына караса көрсө көңүл бөлүнүп атаңдын көрүү дүйнө Алтайдагы 40 үйлүү көзүнүн эле жашыңа төгүлүп айкырып келсе көп Кытай азаттыкты бул жерден айырып бизден салбайбы айкырып найза салбайбы башты чаап албайбы оймогоз бото көз ой куштаган сулуулар муну ошону Кытайлар колжого тартып албайбы эркегиңди кул кылып катындардын баарысын ушул жерден күн кылып укуругуң шиш болор унуткусуз иш болор атаңдын көрүү дүнүйө Кытай алсап келсе кокустан бул Алтайдан жоет деп өлдүм кылып соет деп эзелки кегин алат деп атаңдын көрүү көп Кытай башка дүмөк салат деп муну ошондо жанакы көрсө көңүл бөлүнүп ак балтасы баш болуп кылдыратпай ук чечип сылдыратпай суу кечип ушул турган Алтайдан кете турган болуптур максатына кыргыз эл жете турган болуптур ошол жерден баарысы канча жылдың оңуптур күрүктарын чечишип муну ошондо баарысы аманат жандан кечишип ошол жерде береки боз үйлөрүн бүктөтүп атан тойго жүктөтүп арканын оңдоп тарттырып атан төөнүн үстүнө жүктөрүн баарын арттырып муну ошондо жанакы кыран тууган ак балта эрендерди чаптырып кароолго баарын койдуруп 500дөн ашык жигитти тоо башына койдуруп ушул турган жанакы катын бала жаш бала ак элнече кенелер кары картаң баарысы эми жолго салсын деп кайраты бар жигиттер аркадан камап калсын деп Кытай келип кол салса жолду тосуп урушуп аркы терки турушуп ит урушун салалы көчүп келген булгорго артынан кууп жеткирбей чоң урушту салалы деп ошондо карачы албан түрлүү кеп салды муну ошентип турганда көрсө көңүл бөлүндү көрүп турган баякы алаңгыча болгон жок
Kelin kızdın barısı, oşol jerde janakı aksakaldı karısı atatına miniptir, emi jolgo giyiptir. Kelin kızdı karasan, jilbege jorgo minişken, muну oşonda karasan, jabууларын japtırıp, altın oz kernede arıldata tarttırıp, azemin jurttan arttırıp, körgön sululарын naz kılıp, körgönün barını jaktırıp, köç mындай bolsun dep, oşol jerde janakı kalmak görüp jaktırıp, bir jagına karasa Aydarkandın Kazaktan kılkıldagan kalın kol ada jolgo salıptır. Altay toodon oşonda alar göçüp alıptır. Erman askan ötkönü oşol günde karaçı Kıtay manjuң aralaş kalmagı baş bolup köçkönü. Bir jagına karasa Altaydağı bayakı azganaka kalın jurt arallaşıp alıptır. Emi jolgo salıptır. Erenderдин barısı tüpöktün ayza kolga alıp kudurет dep jalınıp kurun selde çalınıp emi joldu tosup turup tur ataňyň görü bayakı töýden uday vurup tur aygarrangı tün bolup azap tartkan gün bolup jolgoy baştap karısı kılkıldagan kalın kol jetken eken barısı muну oşonda karaçı keň Altayдын boyundan жердин бетин сыдырып тоонун бетин кыдырып атаңдын көрү чоң жолдой жердин бетин чалыптыр азаңака кыргызды ал жерден таппай калыптыр барабанын бакыртып ошол жерден уруптур калың колдун барысын азыр буйруп туруптур атаңдын көрү буруттай бурут деген журуттай ушул жерден кетиптир өчкөн отту тамызган өлгөн жанды тиргизген айкөл манас кабыллан ала тоону бет алып азыр жетип барыптыр ал океге кол салып так ошонун алат деп ала тоого барат деп артынан кууп баралы чоң урушту салалы ушу турган кыргызды жылдыздын белин ашырбай ала тоого качырбай так үстүнөн басалы кыргын кылып туралы капталда мылтык аталы деп ошондо карачы мылтыкчанын бир бөлүп найзачанын бир бөлүп кыран турган берендердин бетинде коркоктордун баарысы калың колдун ичинде кырандары четинде кылычтары кыңгырап ат үстүндө зыңгырап баары бирден аттанып жердин бети тапталып жөө тумандай түрүлүп калмак Кытай тырготу манжуулар биригип эми жолго салыптыр көч артынан кубалап азыр жөнөп калыптыр муну ошону көргөндө көрсө көңүл бөлүнүп аңдып турган баякы ак балтадай карысы бер жагында жакпай акылдашып алышты кеп тортого салышты улуу тоонун башынан муну ошондо караса отту минтип жагышты ай караңгы түн болуп муну ошондо караса тоонун баары от болуп күйүп турган чок болуп муну көргөн баякы караган көзгө илинбей атаңдын көрү кашкасы ошол жерден башкасы такыр көзгө илинбей ошол жерден жок болуп мынчаң отту көргөндө атаңдын көрүңөр жолдой көңүлү чочу бөлүнүп ошол жерден карачы кайсы тоого бет алып уруш кылып бара албай аттын оозун бура албай айласын минтип таба албай так ошентип туруптур бет алып жолдой барганда ошол отуң өчүптүр атаңдын көрү куудуйна бер жагынан жарыкта кайраң оту күйүптүр муну ошону көргөндө өйдө төмөн жүгүрүп атын чаап карысы калкылдаган калың кол ары бери сүрүнүп түркүн бөлүнүп кокту колот баарына баары кирип барганда муну ошондон ак балта жакын келген Кытайга отун азыр өчүрдү тоодо канча таш чагылды капчыгайды көчүрдү атаңдын көрү дүнүйө капталынан качырды айкырып уруп салышты жараткан деп жалынды так үстүнөн карачы найзага колу малынды муну ошондо барагы канга башы малынып канча Кытай чабылып ошол жерден барысы не кылларын биле албай атаңдын көрү дүнүйө эр жолойго тил албай ала тоонун ичинде азыр беттеп кире албай коркуп турган кез экен муну ошондо көп Кытай толкуп турган кез экен алаңгыча болгон жок чоң урушту салыштың атаңдын көрү көп Кытай ошондо чокук эле чыгып барышты муну ошону көргөндө көрсө көңүл бөлүнүп ак балта менен Байжакып ит урушун салышты андан качып алышты тийип качып урушуп аттын оозун бурушуп жамгырда кылып жатартып мөндүрдө кылып ок атып так кол берип туруптур манас келип калар деп
Мұны ошондо барысы кеп кеңешин кылыптыр. Аллаңгыча баякы алдыга кеткен калың көч ошого жакын келип туруптур. Кудай минти уруптур. Муну үрген Кутубей каарданып кеп айтат: айланайын нерендер, кыйын тууган берендер, ушул жерде турушуп, айкырым найза сунушуп, качпай туруп чабышып, кызылганга батышып, тегеректи карабай, чымындай жандың аябай, чоң урушту салалы, ушу турган Кытайга бет алышып баралы. Деп ошондо барысы жашым менен карысы белим бекен байлашты. Атаңдын көрү жанакы жо жаракты сайлашты. Толкуп келген Кытайга тоуун бузуп турууга, айкырым найза сунууга бет алышып урушту. Айкырым найза сунушту. Манас бакырып, манаста уран чакырып, каарданып качырып, тустушундан ачылып, муну ошондо карачы. Атаңдын көр ер жолдой кыйын тулган нереле, кагыштыныгын билчеле, кара чаңга киргенде как куйкасын тилчеле, тирсегинен илчеле, ушу турган нер жолдой казыналык өзүнөн багылып жүргөн шереле, каарданып бакырып, аралап кирип кыргызды чаң асманга сапырып, чоң урушту салыптыр. Атаңдын көрү карачы такол берип тура албай артка качып калыптыр. Эшик чыгып келатат, томолонтуп баштарын кесип чыгып келатат. Муну ошону көргөндө каардан ак балта: атаңдын көрү кыргызга азыр бел болуп берем деп, бүгөрөк өлөм деп капталынан жетиптир, найзаң уруп өтүптүр. Муну ошондо чоң жолдой айла таппай туруптур. Жердин бети чаң болуп, жерден бир тал көрүнбөй агып кеткен кан болуп, муну ошондо карачы кылкылдаган жан толуп, аралашып турганда ит урушун салынып, артты көздө жылганда алаңгыча болгон жок. Айкөл Манас кабыллан каарданып бакырып, ошол жерге ер Манас эр белдей белести ашып чыгып келатат. Атаңдын көрү кудуйна шашып чыгып келатат. Аркадан кууп жеттиби, азганакай кыргызды кыргын кылып өттүбү, түйүнө чогуу жеттиби деп ошондо күбөлөнүп, күпүлдөп Манас сүйлөнүп, кырк чоросу жанында, Айкөл Манас алдында жана жетип барганда, толкуп жаткан Кытайга тоуун бузуп сапырып, чоң урушту салганда, атаңдын көрүн ер жолдой ер Манасты караса, бир киши, бир караса миң киши, айбаты миңдеп түрлөнүп, кары жүздөн төгүлүп, ушу турган ер Манас жан алгычтай көрүнүп. Муну ошону көргөндө атаңдын көрүн баякы карап турган ер жолдой айбаты жаман бөлүнүп, атаңдын көрүн Манастан көрүп турган ер жолдой чымын жаны чыркырап кача турган болду эми, сан дүйнөнүн барысын чача турган болду эми. Анткенинен караса бет келгенде ер Манас азыр кармап жечүдөй, түйүнө чогуу жетчүдөй, толку өткөн жагына тотуруштук береби, кыймылдаган жагына кылымчакты келеби, 40 000 жок каптаса кыш айтып аттан жеңеби. Айкөл Манас кабыллан бир жарал дүйнөгө келип калган нер экен, оңдалысы кең экен, ойроту бузар шер экен, ушу турган бежинди таптап кетер кез экен деп ошондо баякы көрүп турган нер жолдой ажайыптан окулган дуба көл жайы бар. Ушу турган Манасты көрүп туруп көңүлү ошол жерден бөлүндү. Алтымыз сана миңмиш күл ошондо ер жолдойгоңа көрүндү. Алаңгыча болгон жок. Айкөл Манас кабыллан аралап кирип чабышса, кайнап келген көп Кытай ошол жерден оңгон жок. Ойноп алганда 16сы бир өлдү, окчулгандай октолсо бет алганы жок болду. Муну ошондо карачы найза сайбай көп Кытай мылтык атпай токтолду. Айкөл Манас кабыллан каарданып качырып, койго бөрү тийгендей орто жерин бир өзү оюп келип берделе, теңерректин барысын союп келип берделе, кылыч чаап кыйратып тасыйнган Кытайдын тазаларын ыйлатып сүрүп келделе, этегинен барысын түрүп келип урделе. Муну ошондо Кытайды кыргын кылып турделе. Атаңдын көрү көп Кытай ер Манасты көргөндө баары бирдей чуркурап, тусту жака дыркырап качып калган кез экен, сан дүйнөнүн барысын чачып калган кез экен. Атаңдын көрү чоң жолдой өңү кетип бос болуп, өңүнөн азып калган кез экен. Ер Манасты көргөндө такол берип тура албай, айкырым найза суна албай, эскиси түштү эсине. Кече күндүн Алтайда чабышып жаткан кезимде жекеме жекке чабышып
Манас менен алышып, мұны ошондон Ерманас зың-зың етіп кенебей, бучкагына теңебей, менин сайган найзамдан кабагым кашым жеген жок, кайгы капа жеген жок. Ушу турган Ерманас билеги жоон таш жүрөк, билмүчөлү мадырдек, кыйын туган эрекен, пил келсе да жигалгыс, мин келсе да кыралгыс, телегеyi тең экен. Ушу жерден чабышсам, эми союп коётко, каяандай жарат ичимде, койдой алып башымды. Ушул жерден карачы, агызып ийип канымды, түгөтүп жашымды, сындырып ийип шагымды, курмандыкка чалат деп, өлдүм кылып салат деп, андан көрө качайын, атаңдын көрү дүнүйө, деп ошондон Эржолой ачпудан озун бур делең Ерманастын алдында. Ошондо качып эле кетип атур делең. Аркасынан Кытайлар чуркурап качып калыптыр, акылынан шашыптыр, алапайын таба албай, эл белде белестин нечен катарашыптыр. Муну ошону көргөндө Айкөл Манас кабыллан карданып буркурап, канча жерге сүрүптүр, айкырып келине тийиптир, тулпар озун буруптур, кайра көчтүн артынан жүрүптүр. Муну ошондо карачы Кытайдын бары басылып, ошол жерден чабылып, Эржолой баш болуп, муну ошондо кокуй деп, белим деп, белимди Манас жеди деп, көргүлүктү көрдүм деп, Манаска барып өлдүм деп, аман алып кутулуп, азыр сага келдим деп, кагылайын Эсенкан Ерманасты көргөндө аябай карап үңүлдүм, урушуп жатып түңүлдүм. Андан кийин өзүңө хан башым менен жүгүрдүм, кагылайын Эсенкан ушул турган Ерманас. Найза сайсаң түк тешпейт, кылыч чапсаң түк кеспейт, очо каратсаң ок өтпөйт. Ушул турган Ерманас зың-зың этип кенебейт, ушул турган бежинди бучкагына теңебейт. Кыйын турган эрекен, телегеyi тең экен, Манас менен чабышкан атаң көрү дүнүйө. Кайсы батыр болсо да ал батырга шор экен, калың казган нор экен, Айкөл Манас зор экен деп ошондо күйлөнүп турган экен сүйлөнүп. Муну ошону укканда тас сыйынган Кытайдын тазалары чочуду, көңүлү бөлүнүп, күлкүдөн жүзү күбүлүп, чымындай жандан түңүлүп, өйдө төмөн жүгүрүп, тамак ичпей барысы турган экен күйүнүп, жашым менен карысы 40 эшикти дарбаса. Муну ошону жабышты, атаңдын көрү Кытайга топон су тоздоп кирбеген, ушул турган Бейжиңге суу каптап жүрбөгөн, топон су тоздоп албаган, ушул турган Бейжиңге беттеп пенде барбаган. Анткенинин себеби 40 эшикти дарбаза күн чыгыш беттеп ачылган, чабышкан пенде жеңбейт деп асмандан алданын нуру чачылган. Муну ошондо чоң Бейжин көрсө көңүл бөлүнүп, ушул турган Бейжинде темир аркан тору бар, теңиз канжар колу бар, кайнап жаткан Кытайда калың казган ору бар. 40 эшикти дарбаза жакын келип адамдын муну ошондо шору бар. Атаңдын көрү кудүйнө ушул турган чоң Бейжин дарбаза жаптырып, муну ошондо карачы сакчылардын барысын ошо каккандай кактырып, так ошо жерге туруптур, будан озун буруптур. Муну ошондо чоң Бейжин Ерманастын атынан жаман жаны чыгыптыр. Муну ошентип турганда Айкөл Манас кабылан будандын озун буруптур. Ак балта жакып барына артынан эле келип атуруптур. Муну ошондо Ерманас аземин журттан арттырып, муну ошондо карачы алдындагы акулла алчаңдата бастырып, аяламды шаштырып, сулууларын назгылып, көргөнүм бары жактырып, таңдын көрүң эрендер кылкылдаган кол менен, жер жайнаган мол менен, ала тону бет алып, улуу көчтөнүп калыптыр. Муну ошондо Байжакып малга кароо эмеспи, калың малды көргөндө. Муну ошондо Байжакып аңеме дүккөн салыптыр. Жылкычы башың ыйманы бери кел деп чакырып, жылкынын баарын жыйганы айланайын ыйманым. Ушул жолго салганда ушул жерде көп жылкы, чөөлгө алып салып албайлык, чөөлүктүрүп салбайлык, эти оор жылкыны касысын жарып албайлык, шашпай элең айдайлык деп ошондо карачы жылкынын баарын айдады. Муну ошондо Байжакып
жылқыны көздөй салыптыр, өзүң айдап алыптыр. Ер Жақыпты қарасаң, көрсө көңіл бөлінет, жылқының бары чұрқырап, чаң асманға бұрқырап, өзен судай құйылып, бір-бірінен ұрынып, чаң обаға бұрылып, мұны ошоны көргенде таңның көрі көп жылқы, құлын тайдан адашып, чұрқырашып қарачы, бер жағына қараса, қылқылдаған қалың қойдың айдап алыптыр, қозы қойдан адашып, қойбай чулап марашып, тоқты қойдан адашып, тоқтолбостан марашып, бер жағына қараса, атаңның көрі құдыйны, төйлер чуап жолменен, мұны ошонда қарачы, көш жүрді жолменен, бер жағына қараса, қылқылдаған қалың құй, барын айдап алыптыр, төйлерін қараса, чудалары чаң болып, маң басып, чудаларын чаң басып, еми жолға салыптыр, мұны ошонда қалың көч, қанша жылы жол жүріп, жылдыздың белін ашыптыр, андан өтіп алыптыр, киче жылдыз, чоң жылдыз, аны башы өтіптір, таңның көрі дүние аянбастан көчіптір, мұны ошондо жанақы шыққан ақтаптын чалбай, чырыметі уйқалбай, қанша жерге келгенде, мұны ошоны көргенде, атаңның көрі жанақы кең анжиян таласы, чоң қашқардың арасы, тосы жаман тигекен, ошол жерге келгенде, айкөл маннас қабыллан, будан озын бурделе, ушул жерге жаталы, тамашаға баталы, сергітіп жандың алалы, деп ошондон Ерманнас чоң Қашқардың бойына жана келип токтоду. Муну ошондо калың кол ошол жерге түшүптүр. Атаңын көрүү жанакы калың малдын барысын ары бери тозалбай Жақыптын ишен бүтүптүр. Атаңын көрүүң Ерманнас Алтай тоо жакшы эле. Атаңын көрүү Түркүстан көнгөнүңчө канча күн ушул жерге турдук деп 8 айда болдук деп муну ошентип турганда муну ошондон ал жерден атаңын көрүүң Ерманнас көрсө көңүл бөлүнүп будандын оозун буруп тур ууга чыгып барууга угулуп калууга жанындагы 40 чорону алыптыр эми жолго салыптыр таң кашкайып сүргөндө жерге жарык тийгенде ит тагытып куш салып Сарбурунга барыптыр муну ошондон Ерманнас Салбурунга барганда тоонун издеп бийигин муну ошондо карачы теке кулжа кийигин тери батып ойноптур муну ошондо карачы Кашкардын тоосун бойлоптур ага чыгып барганда жалбырагы жаргактай кара курту бармактай кескендирик жыландай тегерегин караса жыландарын байкаса жети кулла чаркандай кең Кашкардын тоосунда жан жараткан аркандай чын чыгын улардай муну ошондо карачы көргөн адам тура албай будан оозун бурушуп ак келте менен бир атып муну ошондо карачы кулжанын баарын сулатып айкөл маннас кабыллан көмүрдөй кара кулжадан так ошондо көп атып атаңдын көрүү дүнүйө муну ошондо чуу салып ошол жерден туу салып айкөл маннас кабыллан 40 чоросу баш болуп көмүрдөй кара кулжадан көбүн атып салыптыр кара кулжага атагы так ошондон акалыптыр андан ары жол жүрүп аянбастан мол жүрүп муну ошондон Ерманнас жакын жаткан алоокенин элебей бучкагына теңебей зың этип кенебей ууга чыгып барыптыр канча күнүң Ерманнас текесин атып сулатып теке терип кулатып муну ошондо байкаса будурдун чөбү суюлуп будурдан бугу куюлуп тектердин чөбү суюлуп тектерден теке куюлуп муну көргөн жанакы 40 чоросу сүйүнүп текенин баарын атышып чоң кызыкка батышып тандап туруп атышып талада шишке кылып жатышып тамашага батышып алоокенин элебей бучкагына теңебей душманында калды деп ой санаган албастан муну ошондон Ерманнас калың элдин кашына Жақыптын башына азыр жетип барбастан адыр бойлоп жүрүптүр атаңдын көрүү кудуйна мунукканда Байжакып ууга кеткен Манаска ошол жерден күйүптүр муну мындай таштайлы муну ошондо Манастын каарына байланган
айбатына таңғалған ары берді жүргінші Ерманасты көргенде ақылдан кетіп сандалған кербеншілер кеп айтқан Айкөл Манас қабылан кен Қашқардың бойына келіп қалды деп айтқан мұны ошондо қарачы атаңның көрүрүң алоке ұққан білген жан болса мұны ошондон ешіткен көрсө көңіл бөлініп атаңның көрү жанақы қарданып бақырып алоке батыр қабылан Айкөл Манас қабылан жақын келіп қалды деп мұны ошоны ұққанда барабанын ұрдырды барабан құлақ тұндырды Андияндың бойында Алокенің қолында бір иминге татыған айқырып кіріп қол салған ажалдан қайра тартпаған өрттен қорқып қаспаған қиын дөсі бар оп-олтодон жүзі бар жігіді жалғыз көзі бар пендеден бөлек сөзі бар Алоке қиын нер екен телегейі тең екен алтымыштан асса да ұшып тұрған Алоке Андияндың бұл тағын бербеймін деген шер екен атаңның көрі дүние мұны ошондон Алоке алдырбастай көрініп аламдың барысын оп тартқандай тұрып тұр Андияында баяқы қалың елдің өзінде салықты мықтап салып тұр мың төге жүктеп чай бер деп қара ағашқа тай бер деп мұны ошондо барысын жаздың күні болғанда құйрықты қозын жегізбей мұны ошондо қарачы байталына мингізбей жақыры қылып салып тұр Алоке мінте байып тұр Алокенің алтын тақты қарасаң Алокенің ордода жабыр баян деген бар пілгерікте жеген бар көрген бөгөн жаны бар қанша құйлақ шері бар мұны ошондо қарачы бұл дүйнөдөн жиылған айбанаттың кені бар мұны ошондо Алоке қарданып күркүрөп Манас келіп қалды деп чоң дүмөктің мұққанда қарын қату салып тұр қиын балбандан ордоға жинап алып тұр 500 000 балбан бір алып қылқылдаған қол алып мұны ошондо жанақы қарданып бақырып мұны ошондо тизеликти чакырып атаңның көрү тизелик аттын оозун бургун деп Манас келдин деп уктум Манаска кабар салгын деп карданып бакырып албан түрлүү кеп айтып чочуп турат Алоке алдындагы бууданын токуп турат Алоке Манастын атагын алган соң коркуп турат Алоке корккондугун билгиспей карданып кеп айтып тизеликке бек айтып атаңның көрү тизелик атка мингин түзөлүп Ерманаска баргын деп чоңга барды салгын деп Кашкардын тоосун бойлобой менен ойнобой ошол жерден кетсин де боктобосун жеримди токтобосун жеримди деп ошондо карачы кыйнабасын элимди ошол жерден өтсүн деп өткөрө турган жагына өткөрөйүн сый менен атаңның көрүү дүнүйө какангандан качпаса Қарын толық чашпаса, сан дүйнөсүн чашпаса, ушул жерге Ерманас неге тентип келет деп, сан дүйнөсүн чашты деп, какангандан качты деп, бейжинден коркуп качты деп, бекинип келип жатты деп, атаңның көрү бул Манас 6 ай тоосун таянып, ошол жерден качты деп, Анжиянда бул жерде Кашкар тоосун тапты деп, ушул жерге турбасын, айткан сөзүн уккун деп, буруусунду бурбасын, ушул жерден кетсин деп, болбосо Ерманас чабышар кезин айтсын деп, жолго чыгып барсын деп, майданга чыгып барсын деп алыша турган сөз болсо ошол жерден салсын деп майданга чыгып баралы былчылдашып чабышып чоң урушту салалы деп ошондо Алокең албан түрлүү кеп айтты. Муну укканда жанакы таңның көрүү тизелик элүү балбан ер менен адыр будур жер менен карданып күркүрөп ат булганып тернеген Жакыпка барыптыр. Байжакыпка барган соң атаңның көрүү Байжакып көңүлү чочуп калыптыр. Кайдан келген элчи деп жер ченчиген ченчин деп муну ошентип турганча аллаңгыча болгон жок. Атаңның көрүү тизелик келип мында кеп айтат, карданып бек айтат, Манас деген кайда деп ошол жерден шаштырып алчаңдап атын бастырып муну ошону укканда кардан кеп айтып кетемин деп айтып артка көздө кайтам деп Алокеге барам деп Манас деген баласы тоону көздөй аралап Салбурунга кетиптир, түйүнө чогуу жетиптир, айтып барам батырга деп ошентип жатканда атаңның көрүү баякы көңүлү бөлүнүп кыран тууган Байжакып 2 күнү кондуруп анда конок болтуруп кагылайын Ерманас
erten gelip kalat dep tizelliktin aldады, uktар жайын қамдады. Мұны ошондо карачы, атаңның көрү tizellik 2 күнү күтүптүр, андан манас келбептир, 3-чү күнү күтүптүр. Тизелик иши бүтүптүр, каарданып кеп айтат. Мұны ошондо карачы, качан келет деп айтат. Мұны укканда баягы будан озун бур деме каарданып күпүлдөп. Мұны ошондо Ерманастын өзүнө 6 будан чаптырды. Мұны ошондо карачы, атаңның көрү Ерманас тоого чыгып алыптыр, салбурунду салыптыр. Атаңның көрү Кытайдан. Мұны ошондо коркпостон тоого чыгып алган соң, салбурунга барган соң, талага мыктап жатышып, текени терип атышып, чоң кыздыкка батышып, шишке кылып жатышып, 40 чора менен Ерманас тоонун баарын бойлоптур, тагы ошентип ойлоптур. Алоке мында келет деп эч кандай ойлобой турган экен Ерманас. Доолбасын ал жерден урган экен Ерманас. Мұны ошондо Манастын артынан 6 киши барыптыр. Алокеден бул жерге элчи келди деп айтып, жана жетип барганда Айкөл Манас кабылдан бер жагына караса кийик чыгып калыптыр. Элчинин айткан сөзүндө Элбей Манас кеп айтып, кийиктин артынан бет алып жанна кууп барыптыр, чоң кыздыкка батыптыр. Мұны ошондо карачы, атаңның көрү тизелик 3 күн ан деп жатыптыр. 3 күн күтүп турганда, мұны ошондо карачы, төбөдөн Кудай урганда, атаңның көрү Байжакып айткан сөзгө болбоду, тизелик моюн толгоду. Албукеге барам деп, андан кийин Манастын бир эсебин табам деп, атаңның көрү кыргыздым ушут турган Анжиянды бет алып, Кашкар тоосун таянып келип калган сенсиң бе, алдыра турган менмин бе? Так төбөдөн басканга жакшылыкка көнбөдүң, жамандыкка көнөсүң. Алоке каптап келгенде так ошондон өлөсүң. Ушут турган кыргызым, укуругуң шиш болор, унуткусуз иш болор. Кызың катын болгондо, муну ошондо баягы Алоке баарын өлтүрүп сойгондо так ошондо көрөсүң, көздүн жашын төгөсүң. Так төбөдөн басканда жаңырда кылып жатартып, мөндүрдө кылып ок атып, Алоке келип чапканда Алла кандай аз кыргыз. Муну ошондо баарыңар акылыңдан айрылып, капаланып, кайгырып, тукум курут болосуң. Муну ошентип өлөсүң, деп ошентип туруптур, будан озун буруптур. Муну укканда карачы, касиеттүү Байжакып чымын жаны чыркырап чочуп калган кез экен. Алокенин өзүнөн коркуп калган кез экен. Кече күнү чапканда көкүрөктө тагы бар, коркуп калган жайы бар. Муну ошондон Алоке найза кармап имерген тизеликтей батырды ошондо элчеле кылып жиберген. Муну укканда Байжакып тизелик кетип калды деп кылкылдаган кол алып, кыйын мүшкүл жол салып, эртең мында келет деп атаңның көрү кыргызга чоң сазайын колго берет деп. Муну ошентип туруптур, алаңыча болгон жок. Тизелик барган күйлөнүп, Алокеге сүйлөнүп, Айкөл Манас кабыллан зың-зың этип кенебей, бучкагына теңебей, жоо келетте белебей, Кашкардын тоосун таянып, тоодон издеп кийигин, тоого чыгып карачы, тоонун издеп бийигин, салбурунду салыптыр, жанна кетип калыптыр. 3 күн 3 түн күткөндө ошол күнү келбеди, жоо Манас бербеди деп ошентип турганда каардандың Алоке барабанын урдурду, барабан кулак тундурду, топурак учуп тоз болду, түрдү Кытай калың журт түнөн бери козголду. Муну ошондон Алоке күйүп турган от болду. Чегеде жалгыз көзү бар, пендеден бөлөк сөзү бар. Муну ошондой дөсү бар, атка минмен жөөсү бар. Жалаң кылыч байланган, эрдин мурдун жаланган, ажалдан коркуп тартпаган, өрт каптаса кайтпаган, кыйын турган шери бар, кара кулак шери бар. Муну ошону көргөндө көрсө көңүл белинде 500 000 калың колуңда. Муну ошону жийиптыр, атаңдын көрү карачы, Анжияндын боюна калың аскер сыйыптыр. Муну ошондо барысы ок жетпес аттан миниптир, ок өтпөс тондон кийиптир, эми жолго жүрүптүр. Ушул турган Манасты ушул жерден чапсак деп, бир эсебин тапсак деп акылдашып алышып,
кеп тортого салышып атаңның көрүң ал оке кыйын турган нер экен канча жылы болсо да алтын такты бербейм деп ушут турган анжияндан өлбөйм деп көргүрлүктү көрбөйм деп чоң урушту салам деп манас келсе бул жерге башың кезип байланып канжыгага чалам деп коштап туруп каракан жутуп канам деп эзелки кегим малам деп турган экен ал оке карды катуу салыптыр мунукканда жанакы көрсө көңүл бөлүнүп атаңдын көрү Жакыпка муну ошондо баягы анжияндан базарда балкынбек угулуп алыптыр Жакыпка кабар салыптыр ал оке деген нер экен телегейи тең экен атаңдын көрүң ал оке алдырбастай көрүнөт көрсө көңүл бөлүнөт эр манасты чабам деп кылкылдаган кол алып жер жайнаган мол алып найзанын учу жылтылдап адамдын башын кылкылдап жер союлуп былкылдап келе турган кези деп кагылайын Байжакып өлө турган өзүң деп муну ошондо Балкыбек балкытып сөздүн айтыптыр муну ошондо айткан соң айтып алып кайтыптыр муну укканда Байжакып көңүлү кетип бөлүнүп көз